Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Телевизорду карасаңар деле, радиону уксаңар деле, кайсы жакты карабасаңар, баардык жактан коркутуу, үркүтүү, ары баспа, бери баспа, амандашпа, көчөгө чыкпа. Белгилүү инсандар деле карасаң ошолордун баары тотугучтай кылып кайталап, эмне үчүн деп сурасаң, эч ким жооп бере албайт. Тажы вирусу жугат дейт. Ал кантип жугат экен? Тажы вирусунан этият болгула дейт. Кантип? Баягындай чыптама кийип алгыла дейт. Бет кап кийгиле дейт. Билген инсандар тажы вирус чачтан да кирет дейт. Чачтан да жугат дейт. Чач аркылуу дагы өтөт дейт денеге. Бир сөз менен айтканда, сабатсыздык, караңгылык, маалыматтын жетишпегендиги биздин мамлекетибизде аябагандай каттуу будун чаңга салды. Абдан кыйынчылык жагдай түзүлдү. Бул кыйынчылык экономикалык жагынан эле эмес, психологиялык жагынан дагы каттуу сокку урду. Экономикалык жагынан күнүмдүк оокатын таап, базарларда ар бир күндүк нанын ошол күнү таап аткан биздин миңдеген азаматтарыбыз жумушсуз калып, эртеңки келечеги аябагандай каттуу бүдөнүк. Мына ушул эртеңки күнүн ойлоп, кандай болор экен деген ой санаалар, анан бул оору кандай жугат экен деген коркуу сезимдери баары аралашып келип, будун чаң адамдын ичинде аябагандай уйгу туйгуларды пайда кылды. Бүтүндөй дүйнөлүк дарыгерчиликтердин атасы болгон Абу Али ибн Сино айткан экен. Бир нерседен коркуп жашоонун өзү дарт деп. Кыргыз бийлиги бүгүн бүтүндөй коомду ошондой дартка кабылдырды. Дартка чалдыктырды. Коркутуу, үркүтүү. Чочулап, же болбосо кандайдыр бир даражада ушундай бир кырдаалды түзүү бүгүнкү бийликке аябай каттуу пайда алып келип атат. Сыртка чыгып, киши менен амандашпай калды. Ана кээ бир жерлерге барып калсаң, атайын кезектерди күттүрүп коюп, тамак аш саткан дүкөндөрдө кезек турат. Алар айтат, бири-бириңерге 1 метрден жакындабагыла деп. А эмне үчүн анда кезек күттүрүп атасың сен? Эмне үчүн ошондой шарт түздүң? Экинчи жагынан, Кыргыз Республикасы дүйнөлүк мафиялык өкмөттүн куурчагына айланды. Мына эл дарбыса, бирөө кошо дарбыйт дегендей болуп, башка мамлекеттерде эмне болуп атса ошону тугурап, өз алдымчалык менен, өзүнүн акылы менен жашабаган өлкө, жашабаган бийлик өз элине өзү өкүмзарлык кылып атат. Бул оору чоң мамлекеттерге аябай чоң пайдасын тийгизди. Мына салып аткан будун чаңдар Италияда мынча киши каза болду, Испанияда мынча киши каза болду, Кытайда мынча киши каза болду, Америкада мынча киши. Карап көрүңүздөр. Эгерде ошол мамлекеттерде жыл башынан 3 айдын ичинде канча киши каза болсо, дал ошончо киши каза болду. Андан ашыкча киши каза болгон жок. Демек, бул мыйзам ченемдүү көрүнүштөр. Кыргызстанда дагы тажылуу вируска ушунча киши чалдыкты дейт. Аттарын атап койбойсуңарбы? Кимдер алар? Көрсөтпөйсүңөрбү? Кайсы кишилер? Кайдан жуктурду? Эмне болуп жуктурду? Жуктурганына канча күн болду? Кыргыз мамлекет эмес, илимдин эң алдыңкы катарында жүрөбүз деген өнүккөн өлкөлөр дагы ага каршы эч нерсе ойлоп таба элек. Бул аскер жаатында колдонулуучу адамдын колунан пайда болгон өтө коркунучтуу вирус. Бирок ал барбы жокпу, эч ким билбейт. Эч ким көргөн жок. Эч ким анын аныктамасын бере албайт. Биздин республикабызда грипптин эле канча түрлөрү бар экенине, а ошол ооруп аткан киши кайсы түрү менен ооруп аткандыгын аныктай албаган лаборатория коронавирусту аныктап калды. Мен ишенбейм. Бул жасалма түрдө түзүлгөн жагдай, кырдаал. Ушул аябагандай каттуу будун чаңдын аркасында чоң глобалдуу саясат жатат. Бул Германияга абдан пайдалуу болду. Эмнеге? Миллиондогон качкандар Сириядан, башка тараптан Германияга кирип кетүү коркунучу пайда болгондо, ушуну тып токтотту.
Францияга аябай чоң пайдасын берди. Бийликке каттуу талап коюп, сары чыптамалар, желтый жилеты чыгып атканда мына тыйып токтотуп койду. Эмнеге? Коменданттык саат киргизди. Жөнөкөй учурда коменданттык саат киргизсе, анда эл аны көтөрмөк эмес. Кандай жол менен киргизүү керек? Коркутуу жолу менен. Аны дагы тез коркунучта турган коомдон пайдаланып, мыйзамдарды шакылдатып алып салыш керек. Керектүү мыйзамдарды. Италияда бир жылда токтобой койгон өкмөт, кайра шайлоолор болуп аткан өкмөт тып токтоду да калды. Ошон үчүн ызы-чуу, будуңча ал жерде эң көбү. Украинаны карап көрүңүздөр. Бул жактан тажылуу вирус деп айгайды салып коюп, көчөгө кишилерди чыгарбай коюп, түнү менен парламентти айыл чарбага таандык болгон жерлерди сатуу жөнүндө мыйзамды кабыл алышты. Бул чыккынчылык. Башка мамлекеттерди карасаңыздар, адам эркиндигин тыюу жөнүндөгү мыйзамдардын баары бир күндө 3 окуудан кабыл алышып, мыйзамдаштырып атышат. Бул өтөт. Өткөндөн кийин кайда болобуз? Белоруссиянын президенти Александр Григорьевич Лукашенко каттуу маселе койду. Булар өтөт. Ошон үчүн Белоруссия өзүнүн позициясын кармап келатат. Эртең биз бул тажылуу вирус коркунучу, дүйнөлүк атайын колдон жасалган коркунуч бүткөндөн кийин биздин ордубуз кайда болот? Бул дүйнөлүк масштабтагы менчикти бөлүштүрүү саясаты жүрүп атат. Байлыкты бөлүштүрүү саясаты жүрүп атат. Ошонун ичинде Кыргызстан куурчак болбой эле койсо болмок. Бийлик башындагылар ойлонсо болмок. Дарбыган мамлекеттерге кошуп дарбып, карап отурат кечинде. Россияда президент эмне дейт, өкмөт эмне дейт, эртеси тоту куштай болуп ошону сайрап чыгат. Өзү билген кишидей болуп чыгат. Мунун баары куурчакчылык. Мунун баары тоту куш саясаты. Өзүңдүн аракетиң кандай? Эртең Кыргыз Республикасы кайда болот? Россияда 100 000 деген биздин жарандарыбыз жумушсуз калып отурат. Өз жарандарына алар айлык акысын 1 айлык сактоо менен деп тыюу салды жумушка. А биздин жарандар эмне кылат? Алар кайрылып келсе кайда жайгаштырасың? Бизде буудай өндүрүүчүлөрдү класс катары жок кылдыңар, тыйып салдыңар. 3 тегирменчи мыйзам жаза коюп, буудайды жок кылды. Эртең күркүрөгөн күз келет, кычыраган кыш келет. Эртең бул тополоң бүткөндөн кийин ордубуз кайсыл жерде болот? Бүгүн күнүмдүк оокатын таап иштеп аткандар үй бүлөсүн бага албай калса ага кандай жардам бересиң? Кантип ушул жолдон чыгасың? Кандай программаң бар? Шымын булгап алгандай болгон өкмөтүңдөн пайда чыгабы? Бирин кетирип, экинчисин кетирип, үчүнчүсүн кетирип, төртүнчүсүн кетирип, тек гана Абылгазиев аман калса болду деп отурган президенттин келечеги кандай болор экен? Сага Абылгазиев керекпи? Же Кыргызстан керекпи? Кече депутаттар Абсамат Исхак Масалиев абдан туура маселе койду. Аны менен чогуу келген ушулар менен Кыргызстанды өркүндөтөбүз дегендерден эч ким калбады, Абылгазиевден башкасы. Ушундай шартта касиеттүү Кыргызстандын элине кайрылам. Өзүбүзгө ишенели. Өзүбүздүн күчүбүз менен эч кандай коркунучка берилбеңиздер. Бул тажылуу вирус деген шылтоо. Буга мисал кече Нарындагы аксакалыбыз ачыктан ачык кайрылды. Жээнбековке кайрылып атат. Эмне чара көрүлдү? Мен эч кандай ооруган жокмун. Менин кемпирим ооруган жок. Менин балдарым ооруган жок. Эч ким ооруган жок. Мени бекерден бекер ооруканада кармап отуруп, зордоп дары ичирип, мен ичпей койдум, кемпирим ичти, ичкенден кийин ооруп калды деп. Аксыдагы Кербен ооруканасынан чыккан келиндин интервьюсун караңыздар. Мага таблетка да берген жок, ийне да сайган жок, 14 күн кармап туруп, айыкты деп, мен өзүм билбептирмин дейт тартып атканын. Айыкты деп теледен көрүп калдым. Мунун баары калп деп. Мен 19 мартта кайрылганымда сиздерге айттым эле. Мунул коркунучтардын баарына көңүл бурбаңыздар. Чуркап барып дүкөндөрдөн тамак аштарды сатып алып, өзүбүздү өзүбүз ызычууга салбайлы. Бардык нерсе өзүнүн орду менен болсун. Сабырдуулук. Бир гана сабырдуулук менен туура
чечимдерди кабыл алуу менен бул дүйнөлүк барайдан кутулуп кетебиз. Мен дагы бир жолу баса берейин. Кыргызстан чоң глобалдуу саясий оюндардын куурчагына айланды. Аябай активдүү ойноп берип атат ушул ролду. Эмненин себебинен? Бийликтин түркөйлүгүнөн, сабатсыздыгынан. Карап көрүңүздөр. Кыргызстанда ушундай ызы чуу чыга электе дүйнөлүк уюму $121 миллион бөлүп атат Кыргызстанга. Андай ызы чуу чыга эле. Эмне үчүн? Себеп Кыргызстан аркылуу коррупциялашкан бийлик аркылуу ошончо акчаны бөлүп алууга аябай кызыктар. Болбосо кезинде СПИДти жашырып койгондугу боюнча глобалдуу фонд жылына $27 миллион тегерегинде каражат бөлүп турчу. Алар бөлгөндү токтоткон. Эмнеге? Кыргызстандагы бийлик коррупциялашкан деген. СПИДти жашырып, биринен бир канча жолу колдонгон, азаматтарга чара колдонгон жок. Демек кыргыз бийлиги СПИДти токтотууга кызыктар эмес экен деген чечим чыгарышып, кызматташууну токтотушкан. Бүгүнкү күндө дагы Кыргызстанга ошондой акчаны бөлдү. Эмнеге? Коррупциялашкан бийлик менен акча бөлүшүү аябай жеңил, эң керемет жолдордун бири. Мен касиеттүү Кыргызстандын элине кайрылам. Ыйманыбызды бекем кылалы, пейилибизди ток кылалы, өзүбүз тазалык жагына бекем көңүл буралы. Мына сыртта кыйналып аткан, айрыкча Новосибирскинин аба майданында жатып калган кыргыздарга сабырдуулук тилейм. Биздин өкмөт бир учакты жиберип силерди ала албагандан кийин калганын кыйратат деп ойлойсуздар. Мен дайым баса белгилеп жаман көрүнүп келем. Бул бийлигиңдин колунан эч нерсе келбейт. Ошондуктан ар бирибизди жараткан өзү сактасын. Ар бирибиз өзүбүзгө жараша аракет кылалы, пейилибизди ток кылалы, ыйманыбызды бекем кылып, мындай апааттардан аман эсен чыгып кеткенди жараткан бизге буйруган болсун.